Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башкы катчысынын биринчи орун басары Игорь Петришенко менен жолукту. Анда тараптар парламенттик шайлоого байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Жолугушууда Минкап башчысы Адылбек Касмалиев өлкө президенти шайлоого ар кандай кийлигишүүнү болтурбай турган эркин, ачык жана таза шайлоо процессин камсыз кылуу боюнча бардык мамлекеттик органдардын алдына так милдетти койгонун айтып, буга байланыштуу Кыргызстан эки тараптуу да, ошондой эле беделдүү эл аралык уюмдар аркылуу да эл аралык байкоочулардын кеңири өкүлчүлүгүн өлкөгө чакырганын билдирди. Айтымында Кыргызстан КМШ миссиясынын, КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жана шериктештикке мүчө мамлекеттердин байкоочу миссияларынын, ошондой эле эл аралык байкоочулардын катышуусуна өзгөчө маани берет. КМШ миссиясынын салттуу катышуусу биз үчүн ар дайым ишенимдин жана тилектештиктин символу болуп келген, деди Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев. Өз кезегинде КМШнын башкы катчысынын биринчи орун басары Игорь Петришенко КМШ миссиясы Кыргызстанда алдыдагы шайлоодо байкоо жүргүзүүдөгү иш алып баруусу тууралуу маалымат берди.